كفاني علم ربي من سؤالي Бул көйнөктү сатып алуу үчүн мен баарына даярмын. Ооба, мен дагы. Бул көйнөк бул жумадагы бийге өлө сон болмок. Көйнөккө жеткиликтүү акчам болсо гана. Айтпа, мен дагы. Менде болгону $20 эле бар. Ал эми мен сатып ала турган көйнөк $100 турат. Жакшы. Кандай дейсиң, эгер ичине кирип уурдап алсак? Джулия, урдап алуу тамаша эмес. Ушул көйнөктү алганга тез аранын ичинде акча таап алсак, О, Кудай, Луис, кошелек. Бул биздин эң бактылуу күнүбүз. Берчи көрөйүн. Менимче бул кошелек көптү көргөн го. Бул Андрей Гилге тиешелүү экен. Мен бул даректи билемин, өтө деле алыс эмес. Ичинде акча бар бекен? Азыр. Оба, $20 бар экен. Жакшы болду эч ким албаганын. Берсең көрөйүн. Эй, алып кел. Жөнчү, тапкан тапалак. Ал кошелегин жоготкон үчүн мен күнөөлүү эмесмин. Ал деген урдап алуу. Жөнчү, кел ордуна салалы. Кел, ону сага, ону мага. Бул тууралуу ойлонуп көрсөң, көйнөгүбүздү сатып алууга $10 болсо да жакындайбыз. Жок, кара Джулия. Мен ар дайым ишенем, чынчылдык бул эң сонун сыпат. Сен чынчыл болсоң, сага анын ар дайым пайдасы тиет. Мага үйрөтпөй эле койчу. Кара, бул кошелекту азыр биз эсине бергени барабыз. Баргыча сен кошелекке акчаны салып коесуң. Ооба, макул. Мына Джулия, биз келип калдык. Ал эми акчаны сал бул жака. Жок жөн гана акчаны эшиктин алдына таштап кой. Биз кетебиз. Жок, мен андай кылбайм. Кел эми, сенин акыркы мүмкүнчүлүгүң. Жакшы нерсени кыл. Эмне эшикти кагып салдың? Жөн эле. Айтып кой, биз таап алганда акча жок болчу деп. Ой, мен сага ишене албай турам. Луис, эмне кылып жатасың? Ал сенин акыркы $20 да. Көйнөккө керек да. Кандай? Эмне жардам керек? Кандайсыз? Сиз Андрей Гилсизби? Ооба, мен. Бул сиздикиби? О, Кудай. Сен менин капчыгымды таап алдыңбы? Мен бардык жерде издедим эле. Бардык нерсе бар экен го. Вау. Чоң рахмат. Эч нерсе эмес. Жакшы күн өткөрүңүз. Аз күтүп турчу. Мен азыр келем. Кеттик. Мына. Бул сага. Вау. Мен буну ала албайм. Бул чынында өтө деле керек эмес. Соранам. Мен муну алышыңды каалайм. Мен ыраазымын. Бул болгону менин милдетим. Мен ала албаймын. Менимче бул акча кошелектен жогору турат. Жок. Бул кошелек мен үчүн канчалык маанилүү экендигин билесиңби? Бул менин жашоомдогу өтө кымбат адамга тиешелүү. Айтып берейин. Мурда биздин өлкөдө согуш болгон. Менин атам военный болуп иштеген. Ал согушка барууга туура келди. Коштошкондон кийин аны көргөн жокмун. Андан соң мени ал мени көргөн жок. Анан бир күнү солдат келип эшикти такылдатты. Ал мага атамдын кайтыш болгондугу тууралуу айтты. Көрсө ал гранатага төшүн тосуптур. Өзүнүн жанын курмандыкка чалып, элибизди сактап калуу үчүн. Ошол күн менин жашоомдогу эң кайгылуу күн болгон. Ошол жарылуудан эч нерсеси калган эмес. Болгону кошелек калды. Мына, көрдүңбү? Бул кошелек атама тиешелүү. Ал чыныгы жоокер. Бул атамдан калган эң акыркы нерсем. Сага айта албайм, бул кошелек мен үчүн канчалык кымбат экенин. О Кудай, мен сизден кечирим сурайм.
Сиздин атаңыз чыныгы жоокер экен, чыныгы баатыр. Ооба, чыныгы жоокер. Жана менин атам дайыма мага айтаар эле. Чынчылдык, чыныгы, жоомарттык деп. Эгерде сен чынчыл адам болсоң, ал сага кайтып келет. Мына ошол үчүн ал, суранам, бул сенин чынчылдыгың. Вау, чоң рахмат. Сиз билбейсиз, бул акча мага канчалык маанилүү экенин. Эч нерсе эмес. Жакшы күн өткөр. Сиз дагы. Вау, мен мындай болоорун күткөн эмесмин. Ооба. Ишене албай атам. Жанатан бери чындыкты айтыптырсың. Чынында чынчылдык чыныгы жоомарттык экенин мен өзүмдү жаман сезип турам. Эч нерсе эмес. Өзүңдү жемелей бербе. Билесиңби? Бул акча сага тиешелүү. Эми мен ушундан ары чынчыл адам болом. Каным абдан кубанычтамын. Батса, сенде көнөккө жетиштүү акча болду да. Ооба. Бирок сенчи? Мен жөнүндө ойлонбой эле кой. Жүрү кеттик. Ошол күнү бир аздан кийин. Мен көйнөк алдым. О, Сону, мен сенин үчүн өтө кубанычтамын. Мен сага дагы кичинекей белек алдым. Чын элеби? Бул эмне? Ани, мага да көйнөкпү? Бирок мен түшүнбөдүм. Кандай акчаң жетип калды? Мен кирсем 50% скидка болуп жатыптыр. Ошол себептен мага жана сага алдым. Вау, рахмат. Эми биз бийлейбиз. كفاني علم ربي من سؤالي